Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Аталар изи жаштар форуму өттү. Иш-чараны өткөрүүнү жогорку окуу жайдын студенттери жана Агартуу лигасы билим берүү долбоору демилгелеген. Максаты мамлекеттүүлүктү түптөгөн алгачкы кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн эмгегин даңктоо, унутпай келечек муунга калтыруу. Иш-чарага Роза Айтматова баштаган коомдук ишмерлер, депутаттар, министрликтин өкүлдөрү жана окуу жайдын студенттери менен мугалимдер жамааты катышты. Аталар изинин, алардын биздин мамлекетке сиңирген эмгегин, кылган кызматын сөзсүз биз муундан муунга калтыруу бул биздин милдетибиз. Ушуну демилгени жаштардын өзү, биздин студенттердин колго алып, өздөрү демилгелеп, ушундай жаштар форумун өткөзүп аткандыгы дагы башка окуу жайлар, дагы башка мектептер арасында жайылып, мен ойлойм, бул биздин форум кеңири тарайт деген ишеничтемин да, республиканын ичинде. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин жарлыгынын негизинде ошо Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгилөө үстүндө иштеп атабыз. Анан Аталар изи деген аталыштагы ошо биздин мамлекетти түптөгөн ата бабаларыбыздын баскан издерин, алардын жолдорун, түптөгөн иш аракеттерин биз дагы алдыга алып кетип, алардын изи менен кетели деген максат Аталар изи коюлду. Арабаев университетинин өткөндүгүнүн бирден бир себеби ошо мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон инсандардын катарында ошо Арабаев атабыз дагы болгон. Ошондуктан бүгүнкү иш-чараны ошо улуу окуу жай Арабаев университетинде өткөрдүк.